Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу Аширбек Мойдонович. Республикалык маанидеги жолдордун курулушу жүрүп жатканы менен алардын сапаты, кабыл алуудагы кемчилдиктер жолдун тез бузулушуна алып келип жатат. Биздин өлкөдө 99% катташ автотранспорт жолу менен жүрөт. Ошого байланыштуу мына биздин салынып жаткан жолдорубуздун сапатын бүгүнкү күнү көрүп атасыздар, өтө начар. Мен айтайын деген ушу учурдагы Ош-Бишкек жолундагы, Аширбек Мойдонович. Ушу жердин бүгүнкү күнү өтө начар, акыбалы өтө начар. Жолдордун бардык жерде тандыгы калбаптыр. Ошо жерде жүргүнчүлөр жүрүп, биз дагы өзүбүз жүрдүк ошо жерде. Ошо бир ямадан качабыз деп ар кандай жолдун кырсыктарына, же болбосо машинасын бир талкаланып жаткандарына өтө бир зыяны тийип атат да бүгүнкү күнүчү. Болбосо мына Сосновка айылынан ошо жерге жеңил машиналар үчүн 45 сомдон, жүк ташуучу машиналарга 450 сомдон ошо жерде төлөнүп, ошо жерден өтөт. Ошо жердеги төлөнгөн акчалардын жалпы негизгиси ошо жердеги ошо жолду оңдоого кетиш керек эле. Бирок бүгүнкү күнү жолдун акыбалы өтө начар болуп турат. Буну ким көзөмөлдөө алып атат? Министерство кайсы жакты карап турат? Транспорт министри эч кандай бир ушул жөнүндө иш дагы алып барбай атат да. Ар жылы ушу жаз келгенде, жай келгенде айтабыз, дейбиз, бирок бүгүнкү күнгө чейин каралбай атат. Ошо жерде топтогон акчалар кайсы жакка кетип атат? Ушу боюнча да мага бир маалыматтарды берип, жол боюнча бир карап койсоңуздар болот эле. Мына 4 миллиард карыз болсок, 1 миллиард эле ошо Ош-Бишкек жолуна кеткен акчанын. Бүгүнкү күнү сапаты өтө начар болуп жатат. Дагы мен айтат турган маселе бул жерде бүгүнкү күнү жанагы биздин жарандарыбыздын көбү кайрылып жатат, Аширбек Мойдонович. Жарандардын көбү кайрылып жатат. Бүгүнкү күнү машиналарга келип аткан жанагы штраф. Мен туура түшүнөм, бул көп деген бир тартипке алып келди. Жакшы болду башы. Бирок bundan аркысын ушу төлөө акысын азайтыш керек. Болбосо биздин жарандардын эң бир көйгөйү, эң кайрылуусу ушу болуп атат да. Ош-Бишкек жолуна барып келгенге чейин эле бир 9000ге чейин карыз болуп калса, же болбосо шаардын ичинде көп деген бир штрафтарды чоң жазып атат. Бул башында тартипке салуу үчүн жакшы болду. Bundan аркы чейин өкмөт буну баасын кыскартпасак болбойт. Мага ушул боюнча жооп берип коюңуз.